Жолдошуна кол салган карышкырды өлтүргөн Элнура Эсенжан кызы. 32 жаштагы Элнура Эсенжан кызы Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районуна караштуу Акшыйрак айыл аймагынын тургуну. Учурда ал район борборунан 280 чакырым алыстыкта жайгашкан Үч Кошкон айылындагы бала бакчаны жетектеп жатат. Бала бакчага 18 бала кабыл алынып, 2 тарбиячы эмгектенүүдө. Кышкы ызгардуу суукта мал багууну үйрөнүп, жолдошуна көмөктөшүп келген Элнура айым үй бүлөсү менен айылдан сырт өрөөнүнө бара жатып, үрөй учурган окуяга туш болгонун мындайча эскерди. Жолдошум улуу балам болуп, айылдан азык-түлүк алып, сырт өрөөнүндөгү үйүбүзгө жөнөдүк. Сарычат Ээр Таш мамлекеттик корууна тийиштүү үй жакка жеткенде биз бара жаткан унаа бузулуп калды. Жолдошум мени аяп үйгө кирип тур, мен уулум менен оңдоюн деди. Макул деп үйгө кирип жылынып отургам. Бир малда уулум Эрлан жүгүрүп кирип атамды карышкыр тиштеди деди. Чуркап чыксам, жолдошум карышкыр менен алышып жатыптыр. Ал жип деди. Үйгө кирип жип алып чыктым, ага да болбоду. Анан бычак алып чыгып, жолдошума кол салып жаткан карышкырды сайдым. Чоң эле ач карышкыр экен. Жолдошум алга чийт экен деп ойлоптур. Ошентип куткарып калгам, дейт Элнура айым. Балыкчы шаарында чоңойгон Элнура Эсенжан кызы алыскы сырт өрөөнүнө келин болгонуна 16 жыл болгон. Таза абада жашоо жагарын, табигый тамак аштар менен азыктанышарын, шаарга келсе кайра тоого шашарын айтат. Жолдошу Мирбек Келгенбаев менен 4 баланы тарбиялап өстүрүшүүдө.